Арыбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз байыркы түрк жазуулары, андан кийинки мына соңку 1-2 кылымдагы кыргыз ариби алфавити тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул тууралуу бизге бүгүн илимпоз, жаш илимпоз Нурдин Усеев айтып берет. Нурдин түрк таануу, түркология илиминин PhD доктору. Булак таануу, тарыхчы катары жаш болсо дагы өз чөйрөсүндө белгилүү болуп калган изилдөөчү. Нурдин, сизге чоң рахмат, кош келиңиз биздин студияга. Эми ушул жазма алфавит дегенде азыркы актуалдуулугун айтсак, бул баягы соңку жылдары маал менен эгемендүүлүк алгандан бери эле өзгөчө баягы биз арипти алмаштырышыбыз керек, латын арибине өтүшүбүз керек, кириллицадан баш тартуу керек деп ушул деңгээлде гана сөз болуп келет да. Бул тууралуу албетте сөз кылабыз. Негизи кыргыз тууралуу айтканда бизге бир кезде ушундай бир нерсени киргизип койгондо, кыргыздардын жазуусу болгон эмес, жазма адабияты, маданияты, тарыхы болгон эмес деген нерсеге биз сугарылып калганбыз көпчүлүгүбүз. Чындыгында кандай болгон? Сиз илимпоз изилдөөчү катары айтып берсеңиз. Биринчиден ушундай жакшы программа уюштуруп, баягы журтка тарыхтын ушундай бир жакшы өңүттүү учурларын таанытып атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Эми жазууга келсек, жазуу бир элдин, бир цивилизациянын, бир маданияттын туу чокусу катары эсептелет. Ошол маданиятты, тарыхты изилдеп келаткан чоң окумуштуулар тарыхтын баягы этаптарын бөлгөндө цивилизациянын варварчылык деп бөлүп коюшат да. Варварчылык доор бул жазуу пайда болгонго чейинки доор, жазуу пайда болгондон кийинки доор бул цивилизация доору. Себеби жазуу билимдин, маданияттын, анан тарыхтын башатында турган бир адамзаттын чоң ачылышы. Баягы дүйнөнү азыр карап көрсөк, өзүнүн жазуусу болгон бир ашып кетсе 20дай гана улут бар. Өзүнүн жазуусу бар болгон. Кыргыздар да ошондой, дүйнөдөгү ушул өзүнүн жазуусу болгон бактылуу элдердин бирөөсү. Ошол 20-30 десек, ошонун бирөөсү кыргыздар. Себеби кыргыздардын мындан 1,5 миң жыл мурун, башкача айтканда 6-кылымдарда колдонгон өзүнүн жазуусу болгон. Илимде бул жазуу байыркы түрк руникалык жазуусу, Орхон Енисей жазуусу деп аталып келатат. Эми мен акыркы жылдары ушул байыркы кыргыз битик жазуусу деп сунуштап атам. Себеби битик деген сөз жазуу дегенди билдирет. Ошол байыркы кыргыз тилинде. Бул байыркы кыргыз түрк тилинде деп коелу. Битик деп айтылган. Битик деп айтылган. Эми биздин замандын 6-кылымында ушул таптагы кыргыз, казак, өзбек сыяктуу болгон элдер бир эле мамлекеттин курамында болушкан, түрк каганаты деп коебуз. Андан сырткары Енесей кыргыз каганаты да болгон. Ушул жерден так билип алышыбыз керек, бул жазуу ошол мезгилдеги түрк элдеринин орток жазуусу болгон. Орток жазуусу 38 сангадан турган орток жазуу бар. Бирок Енесейдагы, же болбосо Алтайдагы, азыркы Хакасия, Тывадагы кыргыздар колдонгон да жазуу болгон. Берки 38 алфавит тамгадан турган Орхон жазмасынан айырмаланып, Енесей жазмасында 48 тамга бар. Мисалы Орхон жазма эстеликтеринде колдонулбаган кээ бир тамгалар да бар да Енесейде. Ошондуктан биз ошол жазууну кыргыздардын өздүк жазуусу катары алсак болот, айтсак да болот. Илимдий жактан дагы туура болот бул. Эми бул жазуунун пайда болушу ошол мезгилдеги негизи эле жазуунун пайда болушу мамлекет менен байланышкан. Мамлекет пайда болгондо гана жазуу пайда болот. Себеби ошол мамлекеттик иштерди аткарыш үчүн, каттарды жөнөтүш үчүн, же болбосо эсеп кысапты жүргүзүш үчүн жазуу керек болгон. Кыргыздардын алгачкы жазуусу дагы, ушул байыркы кыргыз битик жазуусу дагы Енесей кыргыз мамлекетинин курулушу менен байланышкан. 6-кылымда өзгөчө 840-жылы улуу кыргыз дөөлөтү курулуп атпай, Евразияны ээлеген. Ошондо гүлдөп өскөн, өнүгүүсүнө жеткен. Эми бул жазуу ошол мезгилдеги түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын өздөрүнүн тамгаларынан, жана эң тамга деп коебуз го, эң тамгалар. Тамга малга басылган эң тамга. Андан сырткары деп коесук, андан сырткары мисалы үчүн таштарга басышкан ошол тамгаларды. Мисалы үчүн бир жер, бир кишиники, же болбосо бир уруунуку ошол чек араларга, таштарга тамгаларды басып койшкон ошол уруунун. Андан сырткары баягы ал мезгилде теңирчиликке ишенет да. Исламдык кабыл элек болчу. Теңирчиликке ишенгенде тоолорго барып сыйынышкан. Ошол тоолорго ар кандай петроглифтерди, саймалы таш деп коебуз го, ошондойлорду калтырышкан. Ал дагы ошол мезгилдеги жазуунун бир түрү. Мына ошол петроглифтерден кээ бир
бөлүктөрүн алып туруп идеограмма деп коебуз. Ошондон анан алфавитти пайда кылышкан. Байыркы кыргыз битик жазуусу бул кириллица, латиница сыяктуу башка элдерден алынган эмес. Түрк элдери, кыргыздар өздөрү ойлоп тапкан жазуу. Өздөрү ойлоп тапкан жазуу. Андан кийин 920-жылы тилекке каршы Эмесай кыргыз каганаты кыргыздардын санынын аздыгынан улам. Экинчиден ошол жердеги түрк элдери батышты көздөй көчүп кеткендигинен улам. Монголияны ээлей албай калышкан, Түштүк Сибирди ээлей албай калышкандагы Алтай тараптууларга көчүп атпайбы. Ошон менен Эмесай кыргыз каганаты өзүнүн жашоосун токтоткон. Аны менен чогуу байыркы кыргыз битик жазуусун дагы унутканбыз эл. Мисалы үчүн бир Кытайдын саякатчысы Монголияга барып атат, анан ушул Орхон Эмесай жазма эстеликтерин көрүп билген киши барбы десе, жок болуп калып атат. 100 жылдан кийин эле ал жазууну унутуп калганбыз. Баягы мамлекет жок болгондуктан. Андан кийин келсек, кийин бул жерге көчүп келип атпайбызбы? Теңир тоого көчүп келип атабыз. Теңир тоого көчүп келгенде алгач ушул жазууну ала келиптирбиз. Биздин азыркы Чийин таш деген жер бар, Ысык көлдө, Ак Өлөң деген район, Ак Өлөң деген айыл бар. Ошол экенин балыкчынын түштүк тарабы болуп калат. Ошол жерде Чийин таш деген жери бар. Ошол жерде бир жазма эстелик табылган, байыркы кыргыз битик жазуусу менен. Тошуну ошондой болгон жазуу Чыгыш Түркстанда бар, анан Алтайда бар. Байыркы кыргыз алгачкы көчүп келген кыргыздар. Чечмеле окуй алдыңарбы? Ооба, окудук. Ал эме деп жазылып турат, байыркы Теңиридеки тегиликтегин, ердеки егирен адгыр үнү өзү бир. Эми бул формула которгондо асмандагы каза болгон ханзада менен жерде айгырдын үнү жаны бир. Бул баягы каза болгон кишинин билдирген бир формула. Баягы мисалы үчүн каза болгон киши менен ханзада менен жердеги анын атынын жаны үнү бир деп айтылат. Бул эпитафия сыяктуу жазылган окшойт, э? Эпитафия сыяктуу да. Эми Эмесайдагы кыргыз жазмаларынын көпчүлүгү эпитафия. Бирок андан сырткары дагы эми жазуу пайда болгондон сырткары дагы бир нерсеге көңүл бурушубуз керек да, сабаттуулукка. Чын эле ооба, канчалык жайылган, бул? Канчалык жайылган, сабаттуулукка көңүл бурушубуз керек. Себеби, мисалы үчүн Египетте деле жазуу болгон. Андан мурунку кээ бир жазуулар болгон, бирок муну калктын 100%, 0.1, 0.2, 0.5 ашып кетсе 2% гана билишкен. 20-кылымга чейин. Байыркы доордо вообще такыр эле жанакы мамлекетти башкаргандар, анан жирестер гана билишкен. Эми ушул өңүттөн байыркы кыргыздардын сабаттуулугуна көз сала турган болсок, салыштырмалуу ошол мезгилдеги Европадан да маданият сабаттуу болгон. Аны кантип аныктадыңар? Муну мындай кылып аныктайт. Муну менин сөзүм эмес, бул ошол жазууларды изилдеп келген Сергей Григорьевич Кляшторный деген окумуштуу бар, белгилүү тарыхчы бар. Ошол киши айтат мынтип: орто кылымдардагы Европа менен салыштырсак дейт, түрк элдери сплошной грамотный болчу деп айтат да, ушундай. Бардыгы сабаттуу болчу деп айтат. Эмнеге негизделип? Негизделгени мындай. Эпитафиялар бар. Мисалы үчүн Барсбек аганга арналган эпитафия бар. Мүрзө ташына жазылган жазуу бар. Анын сырткары аскаларга ар кандай аскаларга жазылган жазуулар бар. Аскаларга жазылган жазууларды биз зыяраттык жазуулар деп айтабыз. Зыяраттык жазуулар бирөө ошол жерден өтүп баратып жазып кеткен. Же болбосо сыйынып жазган. Же болбосо өзүнүн уруусунун атын, же болбосо өзүнүн атын жазган. Булар ошол жерде юридикалык жердин кимге тандык экендигин көргөзгөн бир белги да. Белги. Ушундан улам айткан. Анан дагы бир мисал айтайын. Мен Алтайдагы бир 2 жазма эстелик бар. 20 жазма эстелик бар. Бир Калбак таш деген жер бар Алтайда. Ошол жерде бир киши 3 кийиктин сүрөтүн тарткан. Анан астына эме деп жазган да. Игеник безекли карым нее кол дейт. Кар деген кол. Каржылык деп айтат биз азыркыга чейин. Карлуу деп коебуз биз. Беземек деген да бар азыр бизде, боёп деген айтат. Бирок ал илгери тартуу, сүрөт тартуу деген болчу. Мынтип жазганда кийикти тарткан колум кандай мыкты деп жазып кеткен. Сүрөттү тартты, өзүнүн аябай жакты өзүнө, анан ошо өзүнө мактанып жазып кетти. Кийикти тарткан колум кандай мыкты деп. Анан кайра эле ошонун астында дагы бир жазуу бар. Ал мынтип жазылган: Игеник бедизгели уз эрмиш дейт. Игеник бедизгели уз эрмиш. Кийикти тартканда уста экен деп жазып кеткен. Демек, башка бир киши көргөн жазууну, баягы сүрөттү. Андан жазууну окуган. Рецензия жазып кетти. Анан рецензия жазып кетип атпайбы? Бул эмнени көргөзөт? Бул аябай мен үчүн аябай жакшы көргөн жазууларымда
жок кечиресиз, ары бери эми бул кандай, мисалы мен мындай суроодо мүмкүн ошол жүздөгөн жылдар бою турган сүрөттүн эми жок дегенде ошол убакта бир 10-15 мейли 20 бир уруу башы өткөндүр. Ал демек сөзсүз эле ал жазган адам баягы мындай катардагы бир малчы же жоокер эмес, ошо билип окуган бир уруу башы, бир ак сөөк болгондур да. Ошодон эле мындай бүтүм чыгарып көпчүлүгү билимдүү болгон, каттаныган десе болобу дейм да. Ушунун негизи. Азыр келебиз. Ооба, сиздин айтканыңыз аябай туура. Ал жөнөкөй эле. Азырынча ушундай бир суроо пайда болду да. Жөнөкөй эле киши эмес, мындай уруу башчы, мындай билимдүү киши болушу да мүмкүн деп. Дагы бир жазма эстелик бар, ошол эле Алтайда. Бир эл киши көп, эл көп өткөн жер эмес, кой кайтарылган жер. Анан мындай жатып күндөн калкаланып жатканга ылайыктуу болгон бир таш бар, ошонун астында бир койчу жаткан окшойт да. Анан ал дагы кийиктин сүрөтүн тарткан бир. Анан бир кишинин да сүрөтүн тарткан. Анан мынтип жазган. Түкең бедизеттим деп жазып кеткен. Бедизмек сүрөт тартуу деген. Бизде бедизчи деп коет калды. Бедизчи деп, скульптор деп жүрбөйбү азыр? Илгери скульптор дагы болчу, сүрөт дагы болчу. Эме деп жазган, мен бул сүрөттү мен түкөң тарттым деп кеткен. Ал эмне дегенди? Жанагы сүрөттү тартып атпайбы, кийиктин сүрөтүн. Анан муну бул сүрөттү мен түкең тарттым деп. Түкең деп атын айткан, анан бедизеттим, жаздым, тарттым деп жазып кеткен. Башкача айтканда, бул түкең деген киши жөнөкөй кишинин аты. Жөнөкөй кишинин айты. Муну мен бардык жерде далилдей алам, тастыктай алам. Себеби орто кылымдардагы кыргыздарда жөнөкөй ат болгон эмес кишилерде. Улуу мындай мамлекетти башкарган адамдарда, баатырлардын аты бир сөздөн турган эмес эч качан. 5-6 сөздөн турган. Мисалы үчүн Башбек Кагандын аты Элик бөр топо барс. Же болбосо Күлүк билге каган, же болбосо ушундай ынанчу алып саңмум деген сыяктуу болгон. Анын эмелерин баягы титулдарын билдирген. А түкең жөнөкөй эле кишинин аты. Демек аны жөнөкөй эле киши койчу кайтарып жүргөн, баягы күндөн калкаланып жатты жанакы жерге таштын астына, анан сүрөттү тартты, анан ошол сүрөттү тартканын жазып калтырды. Ушундан биз орто кылымдардагы түрк элдери, анын ичинде кыргыздар, салыштырмалуу башка элдерге караганда салыштырмалуу сабаттуу экендигин билебиз. Анын сырткары колдонмо буюм беттери бар, колдонмо буюмдар бар да. Турмуш тиричиликке байланышкан, мисалы үчүн өзгөчө идиштер, ат жабдыктар. Ооба. Ошолорго дагы жазууларды жазышкан. Кандайча жол менен ушул каттануу, жазуу өнөрү кеңири атайын бир саясат болгонбу же эмнеге оңой болгон, көпчүлүгү бар болбосо да каттанып жаза окуй билген? Туура суроо. Бул мен азыр кыргыздар үчүн гана айтып атам. Башка түрк элдер үчүн айткан жерим жок. Себеби ушул Орхон Энесей жазуусу, байыркы түрк уникалык жазуусу менен 500 жазма эстелик жазылган болсо, текст билинсе ошол экинин 400-ü кыргыздарга тандык. 350-сү. Ал сөздөрдөн айырмаланып турабы, кыргызчасы? Тамгалардан айырмаланып турат. Мисалы үчүн Орхондо башкача тамга колдонулса, Энесайда башкача тамга колдонулат. Бирок бир эле орток жазуу, орток адабий тил. Муну Кытай булактарында жазып атпайбы? Кыргыздар менен уйгурлардын жазуусу, тили бир, окшош деп. Муну да эске алышыбыз керек. Бирок Энесайды көзгө элестетсеңиз, Хакасия, азыркы Хакасия, Абакан аябай мындай жашоого ыңгайлуу жер, дыйканчылыкка ыңгайлуу жер, анан бир жерде компактуу жашаганга ыңгайлуу жер. Энесай кыргыздары көчмөн эл болгон эмес. Энесай кыргыздары жарым көчмөн эл болгон. Жарым көчмөн дегенде кандай? Азыркы биздин кыргыздарда кышында отурукташкан жери бар, жайында гана жайлоого. Жайлоо кышто. Шаарлары болгон. Шаарлар болгон деп айтат. Дыйканчылык менен алектенишкен, ушундай жерлерде, жарым отурукташкан жерлерде сабаттуулук көбүрөөк таралат. Анан мамлекеттик саясатпы деп ойлойм, эми аны дагы да изилдеш керек. Ушундай баягы элге билим берүү. Мисалы үчүн азыр Игорь Леонидович Кызласов деген Хакас окумуштусу бар, орус окумуштусу Москвада. Ал киши муну динге байланыштырып салат. Дин жана манихеизм деген дин бар, ошол тарагандыгы үчүн кыргыздардын арасында сабаттуулук күчөгөн деп айтат. Бирок ал өтө мындай менимче жаңылыш пикир да. Негизи бул сабаттуулук, билимдүү каттануу билүү, бул
мындай прогресстин белгиси да туурабы? Прогресстин анан өнүгүүгө жөндөмдүүлүктүн белгиси туурабы? Бирок эмнеге ошол мамлекеттерибиз байыркы жок болуп, өзгөрүп, талкаланып же чачырап кеткенде эмнеге ал ошо сактап кала алган жок? Же ал башка маселе болду кандайчы да? Ошону менен бирге мына катыбыздагы, жазма маданиятыбыздагы жок болуп кетип атат. Мен ушул унутулуп калды деп коелу бир миңдей жылга. Бул байыркы руникалык жазуу, андан кийин араб жазуусу. Мен ушул араб жазуусунун мисалын айтып берейин дегем да ушул нерсени. Эмне үчүн биз жанакы гүлдөгөн маданиятыбызды жоготтук дагы ушундай баягы эмеге өтүп кеттик деген. Аны ошол араб жазуусунун мисалын айтып берейин дегем. Эми ошон өтүп кете берейин, баягы араб жазуусун өтүп кете берели. Андан кийин баягы Монголиядагы түрк мамлекеттери жок болгондон кийин түрк элдеринин көпчүлүгү, анын ичинде кыргыздар бул жерге келип атпайбызбы? Азыркы Кыргызстандын аймагына келдик. Кыргызстандын аймагында 9-10 кылымда Карахан мамлекети түптөлүп атат. Карахан мамлекети. Борбору азыркы биздин Баласагын, бул Бурананын жаны, анан Кашкар, дагы бир борбору Өзгөн шаары болгон. Бул мамлекеттин эң негизги өзгөчөлүгү исламды мамлекеттик дин катары кабыл алган мамлекет болгон. 999-жылы Карасатык Буура Карахан деген киши каган ошо динди ислам кылган. Дин өзгөргөндөн кийин жашоонун көп уклады өзгөрөт. Анын ичинде жазуу да өзгөрөт. Исламды кабыл алгандан кийин Куранды окуп билиш үчүн араб жазуусун үйрөнүш керек болгондагы түрк элдери толугу менен араб жазуусуна өткөн. Араб жазуусу менен өткөндөн кийин араб жазуусунда бизге көптөгөн чыгармалар калды, кыргыз түрк элдеринде. Мисал катары берсек, Диван Люгат түрк, Махмуд Кашкари Башканинин Диван Люгат түрк, Башканда Ысыкөлдө туулуп өскөн. Андан сырткары Жусуп Баласагын, ошо Баласагында туулуп өскөн Куттуу билим чыгармасы. Андан кийин кечиресиз, тамга жазуу арабча, бирок сөзү, тили түркчө. Түркчө дегенибизде ошол мезгилдердеги түрк элдеринин орток адаби тили. Анан дагы бир суроо пайда болот да, ошо араб арабине өткөндөн кийин бул каттануу баягыдай массалык болбой калды. Эмнеге? Ошол бул эми прогресс эмес, артка чегинип болуп калып атпайбы ошондо? Жок, кандайдыр бир деңгээлде созулуп атат. Баягы элдин арасында катты тааныгандар болуп атат. Жок эмес бар, мисалы үчүн өзгөчө соодагерлер сөзсүз түрдө билигинге аркасы болгон, себеби алар эсеп кысап жүргүзүшөт. Эми колунда бар адам болуп атпайбы ал? Баягыдай койчулар араб арабин тааныбай калды. Себеби мунун себеби мындай. Мамлекеттик өнүгүү, баягы мамлекеттин элге болгон көз карашы. Мисалы үчүн дүйнөлүк тарыхты карап көрсөк, мамлекет элге билим берүүнү качан өзүнө милдет катары эсептей баштады? Баягы Европада агартуу доорунда 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башы, баягы агартуу доору болгон 19-кылымдарда, 17-кылымдарда. Ошол учурда ана мамлекет элге билим бериш керек экендигин мындай өздөрүнө милдет катары сезип баштады. Прогресстин жолу. Андан мурун элге жазууну үйрөтүү бул кооптуу зыян катары эсептелчү. Ооба. Муну ачык эле айтыш керек дейм. Элди караңгылыкта кармап туруу пайдалуу болгон ал. Ошол да болгон эмес, бирок билбейм, бирок ошондой бир теория бар. Экинчи себеби, орто кылымдарда, 15-кылымдарга келсек, ага чейин бул Кыргызстандын аймагы, Орто Азия, дүйнөнүн өнүккөн аймактарынын бирөөсү. Аль-Хорезми чыкты, Абу Али бин Сина чыкты. Бул ислам ренессансы деген бар го, доор. Европа орто кылымдарда абдан артка кетип, чегинип, мына чумадан кырылып, абдан начар болуп турганда, ошол эле антикалык баягы гректердин, римдиктердин, египтиктердин баягы илимий, маданий мурасын сактап калып, өнүктүрүп, Европа үчүн сактап берди. Араб чыгыш ренессансы деген доор, Бизде да ошол учурда аябагында өнүккөн бул Орто Азияда. Андан кийин эле бир заматтын ичинде бир 100 жылга жетпей эле түшүп калды. Эмнеге? Мунун себеби менимче бул жанакы улуу жибек жолунун таасири жок болуп кетиши. Эмнеге, аны кандайча? Себеби ал мындай болгондо, орто 15-кылымдарда Индияга карата, Кытайга кеткен жолдордун баары тең деңиз жолу болуп кеткен. Европа ошол аркылуу көтөрүлүп кеткен. Деңиз жолу болуп кеткен дагы, бул жерден салык алынбайт, бажы алынбайт. Ошону менен баягы Европа болду. Биз соода магистралдары жок болуп калды. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Баягы маданият үчүн, жазуу үчүн, адабият үчүн, илим үчүн соода жолу өтө маанилүү.
Улуу жибек жолу өтө маанилүү болгон. Улуу жибек жолунун мааниси түшүп кетти. Түшүп кеткенден кийин баягы соода жолу аркылуу илимдин акыркы кабарлары келчү, адабияттын акыркы кабарлары келчү. Алар келбей калды. Ошону менен биз өнүгүүдөн, дүйнөлүк өнүгүүдөн четте калып калдык. Канча жылга, канча кылымга калып Эми ошондо ойлосоңуз 15-кылымдан 20-кылымдын башына чейин, 19-кылымга чейин дүйнөлүк өнүгүүнүн четинде калдык. Бул жерде ошондо чанда сейрек гана адамдар каттанып, Ошентип калдык. өзүнчө мындай өнүккөн, мындай жалпы цивилизациянын бир четинде, обочосунун улагасында калып калдык. Анан өзгөчө мындай дагы бар. Баягы окутканда башында 10-кылымдарда медреселерде математика, химияда окутулуп аткан болсо, кийин негедир алар да окутулбай калды. Эмнеге? Ошону билбейм эмнеге окутулбай калды. Көбүнчөсүндө баягы схоластика деп коебуз, диний билимди гана окутуп эле ошону жаттатып калдык. Догмаларды гана. Аны эмнеден билебиз? Мисалы үчүн каттааныган кишинин баарын эле эмне дейбиз биз кыргыздар? Молдо дечүбүз. Молдоке деп. Ошондон билебиз да. Ошондон улам 20-кылымдын башына чейин бизде кат сабатты тааны, сабаттуулугу жоюлган, сабатсыздыгы жоюлган бир ашып кетсе 2% деп атпайбы, 1% эле болгон деп. Бирок бул дүйнөлүк көрсөткүчтөн өтө төмөн эмес. Ошону да айтып кетишибиз керек. Артыда эмес, жоон ортосубуз. Баягы такыр эле сабатсыз болуп кеткенбизди деп айтканга мүмкүн эмес. Себеби ошол мезгилде Европанын кээ бир элдеринде деле көрсөткүч ошондой болчу. Кээ бир элдерде такыр эле жок жазуу. Ошентип 19-кылымдын аяк ченине чейин ошондой Орус империясынын курамына кирип, кирсек дагы, бирок Совет бийлиги орногон 26-27 жылга чейин бизде араб ариби орноп турду, бүтүндөй мына Түркистан аймагында, Түркистан. Бул ошол мындай Карахан тили деп айтабыз, Карахан жазуусу, араб жазуусу менен негизделген. Андан кийин Чагатай тили деп айтабыз. Баягы илимий термин айтканда Чагатай тили деп айтабыз. Бул Орто Азияда жашаган кыргыз дагы, казак дагы, өзбек дагы, түркмөн дагы ошол Чагатай тилинде араб жазуусунда колдонушкан. Мисалы үчүн жөнөкөй эл дагы билген. Мисалы үчүн Садыр Аке деп коет эмеспи, Ысык көлдөгү Садыр Аке деген ошол эки киши болуш, волостной болуш деген экен. Ошол уездин баягы начальнигине арыз жазганда ошол Чагатай тилинде, араб жазуусунда Чагатай тилинде кыргызча аралаштырып кат жазган. Ошо көлдөн биздин акелер жазган катты түркмөндөр да түшүнгөн, окуй билген. Тиги Каспий деңизинин жээгинде, тиги Казакстанда. Азыр мисалы бирибиздин чалаулап түшүнсөк түшүнөбүз, түшүнбөйбүз. Ооба, ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевдин алгачкы чыгармалары казактардын Жас Кайрат, Ак жол, Өрүс деген газета журналдарында жарыяланган. Аны кыргызча окуй берген, казакча окуй берген. Азыр буну элестетүү да кыйын. Мисалы мен түшүнө албай атам, толук да, анча-мынча элестетип атам, анткени болгону мына 100 жылдай эле өттү, андан бери. Бир паста эле мында ажырап, бир элбиз, орток тилибиз болгон деп, Чагатай тилини жаңылбасам, Чагатай тили азыр айрым Өзбекстандан дагы айрым бир жерлерде сакталууда. Чагатай тили жок болуп бараткан тил дейт, жок болуп кетти уже, ал тил жок. Бирок өзбек тили менен уйгур тили ошол Чагатай тилинин негизинде түзүлдү грамматикалары. Азыркы адабий тил ошол Чагатай тилинин айрым грамматикалык өзгөчөлүктөрүн алды. Ал эми биздин кыргыз тили менен казак тили андай кылган жок, биз толугу менен бир. Ошол мезгилде кайсыл жерден агартуучулар чыкса, ошол жердин тили адабий тил болуп кетпедиби? Демек, эгерде ошол 26-жылы биздеги мына Орто Азияда борборлук мына Түркистандагы араб алфавити жоюлбаса, биз азырга чейин сакталып кала берсе дейли мисалы. Демек, биз бирибиз менен кенен кесири бир жазма менен бирибизди түшүнгөн тил сакталып калмак экен да. Сакталып калмаган да. Бирок ал Советтер Союзунун жанакы улутташтыруу саясатына туура келген эмес. Мисалы үчүн ал боюнча көптөгөн кыймыл аракеттер болгон, талаш тартыштар жүргөн. Мисалы үчүн Илминск Крым татарлары бар. Крым татарларынан Исмаил Гаспиринский деген болгон, Исмаил Гаспрал деген. Ал ушул Орто Азияда жадит мектептерин ачып, ошол Чагатай тилинин негизинде жадит мектептерин ачып, бардык түрк тилдүү элдердин жазуусу орток, тили орток болсун деп ошол мектептерди ачкан, жадитчилик мектебин. Анын жанында Орус падышачылыгынын саясаты турган буга каршы. Илминский деген түрколог болгон. Ал болсо мындай деген саясатты жүргүзгөн. Ар бир
уруунун деп коелу эми ар бир элдин казактын, кыргыздын, түркмөндүн, өзбектин өзүнүн жазуусу болсун деген саясатты жүргүзгөн. Ошону менен Советтер Союзуна Илимскийдин теориясы же болбосо багыты туура келип, Ошолекил Илимскийдин сунуштары ишке ашып кеткен. Казакка өзүнчө, кыргызга өзүнчө. Эгер Илимский андан ары катуу кете турган болсо, кыргызды деле 2-3кө бөлүп коймок. Мисалы үчүн эмне деп тамаша иретинде айталы эми баягы Анжан кыргыздар болгон мисалы илгери. Таластыктардын тили бир аз айырмаланат экен, буларда гератыр деп айтышат экен деп тур. Буларды өзүнчө тил кылалы деп койсо да болмок. Ушундай болгон да. Ошентип эле бөлүп салып атпайбы? Эми азыркы күндө артка кайта албайбыз албетте баягы. Бирок жазуунун, тилдин тарыхын карасак ушундай. Мисалы ошол жылдары 26-27 жылдары өткөн кылымдын ошол Түркстандагы дээрлик бүт бардыгы латын алфавитине өттүк, Казакстандагы, казактардагы, өзбектердагы, биз түркмөн, азербайжандарга чейин алфавитибиз бир, бирок башка болсо да бир алфавит болбоду латын. Ооба. Ареби, бирок ошондон баштап ажырым күчөдү. Эмнеге? Бул мындан күчөдү. 24-жылдан баштады. 24-жылдардан баштап баягы бирдиктүү 28 тамгадан, 28-29 тамгадан турган араб жазуусун таштадык дагы, биз кыргыздар өзүнчө кыбачы деген араб тамгаларын колдоно баштадык. Айрым нерселерди коштук тамгаларга. Айрым нерселерди коштук. Мисалы үчүн В-ны бериш үчүн В деген тамганын үстүнө 3 чекит койдук. 3 чекит койдук. Дагы ушундайларды бул жерде жазууда жеке эле тамгалар эмес, орфографияда маанилүү да. Орфографияда маанилүү. 1924-жылы биз Эркин тоо деген гезитти чыгардык, 7-ноябрда чыкты, биринчи саны. Ошо араб арабинде чыкты. Араб арабинде кыбачы деп коет. Ошону менен казактар өзүнчө бир араб жазуусуна негизделген өздөрүнүн алфавитин түздү. Өзбектер араб жазуусуна негизделген өздөрүнүн алфавитин түздү. Ошентип баягы ажырым башталды 1924-жылдан баштап. Бул ажырым баягы мамлекет автономиялык областтарга, республикаларга жараша жүрдү. Ага чейин Түркстан автономиялуу област деп баары тең ошонун ичинде жүрүп атышпайбы? Андан 24-жылы Кыргыз автономиялуу област түзүлдү, тигилер түзүлдү. Ошону менен жазууда ошого жараша баягы мамлекеттик жазуу, мамлекеттик тил деген сыяктуу болгон түшүнүктөр менен кете баштады. Негизи ошондо араб арабинен баш тартып латынга өтөбүз дегенде биздин ошол учурда мен билем, ошол жылдары бул чечим жаңылбасам Бакудагы түрк элдеринин биринчи конференциясы Бакуда болгондо 26-жылы ошондо кабыл алынган. Ошондо алар кош колдоп чыктı. Эмнеге ушундай болгонун билген жокпу же каршылык көрсөтүлдү беле бул саясатка? Жок, араб жазуусу менен жазылганда эми эл үчүн оор болот деп айтат. Эми канчалык деңгээлде бул билбейм. То есть латын арабине өтүү бул прогресс катары кабыл колдошкон, биздин улуттук интеллигенция, ошолдо Касым Тыныстанов, башкалар. Касым Тыныстановдун сунушу менен кирип атпайбы? Касым Тыныстанов баягы ал жерде чоң бир көлөмдүү доклад жасап атат. Ошол сунуштаган латын араби кийин колдонулуп баштап атат. Бул баягы араб жазуусу эми ал жерде советтик идеологияда болсо керек. Баягы динден алыстатуу деген сыяктуу. Бирок латын араби кандайдыр деңгээлде прогресстин белгиси катары кабыл алынып, улуттук интеллигенция колдоп, ошо 26-жылдагы Бакудагы бүткүл союздук түркология конгрессинде кабыл алынган. Ошону менен латын арабине өтүү чечими кабыл алынганда 28-жылы өтүп башташкан. Мисалы үчүн Кызыл Кыргызстан деген гезит бар болчу. Бир санын жарымы латын арабинде, жарымы араб арабинде. Окурмандар көнсүн деген маани. Бара-бара өтүп 30-жылдары уже толугу менен латын арабине өткөнбүз. Эми латын арабине өтүү ошол мезгилдин талабына толугу менен жооп берген. Себеби эмнеге? Себеби араб жазуусу орфографиясы бир аз оорураак, чын айтканда. Орфография оорураак. Кандай эмне болгон оорураак? Сөздүн башында башкача жазылат, сөздүн ичинде башкача жазылат, сөздүн аягында башкача жазылат. Жөнөкөй элдин бардыгына толугу менен таратыш, үйрөтүш бир аз кыйынчылык жараткан, материалдык кыйынчылык жараткан дейли. Эң жөнөкөй алфавит болгон экен да латын ошондо салыштырмалуу. Эми ошол жерде мындай кетет да, бул иштин ичине илимий эме кирет. Ушул тапта баягы алфавиттердин эң оңою, эң жакшысы бир тамга, бир тыбыш деген түшүнүк. Бир белги, бир тыбыш деген түшүнүк. Ошол жагынан латын араби эң туура келген, ошондуктан латын арабине өтүү туура чечим болгон деп айтсак болот.
бирдиктүү мамлекет Советтер Союзу болгон. Анан Россия РСФСР ал кездеги Украин, белорустар кирилл алфавити менен жашап келди. Эмнеге ошондо эле таңуулабай алгач латынга өттү. Советтер Союзу болгонго чейин ал учурунда азырга чейин мына Армения менен Грузия өзүнүн байыркы бир башкача өзгөчө алфавити менен. Эмнеге ошол грузиндер менен армяндарга тийишкен жок? Бирдиктүү мындай унификация бирдей кылабыз деп. Ошону калтырып койгондо, эгерде система маалымат болсо кызык болот. Бул боюнча изилдөөлөр жок. Бул боюнча грузиндерге эч тийген эмес, армяндарга эч тийген эмес. Бул боюнча биз эмне үчүн ушул түрк тилдүү мамлекет элдердин жазууларын өзгөртүүгөн деген боюнча Кыргызстанда изилдөөлөр жок. Баягы биз былтыр бир Кыргыз Республикасында тил саясаты деген бир илимий долбоор жүргүздүк. Ошондо карадым мен ушулар боюнча. Эмне үчүн армян грузиндерге тийишкен эмес? Алар ошол мезгилдеги Советтер Союзунун башында турган кишилерге ыңгайлуу болгон, ошолордон өкүлү болгон деген калпай. Эми алардан көп чыкканда Сталин баш болуп, Сталин, Микояндар баары ошо башында отургандан кийин эми аларга тийген жок окшойт. Тийген жок аларга. Эмне үчүн латын арабине өткөнбүз? Ал мезгилде баягы улутташтыруу, улуттарга эркиндик берүү саясаты болгон. Баягы көздөрүнө тартыш үчүн кандайдыр эркиндик берүү болгон. Ошон үчүн кириллицага эмес, эч кандай башында эле кириллицага өткөзбөй, латиницага өткөзүп атат. Бул демек ошондой алдын ала бир ондогон жылдарга алдыга карайга мындай стратегия болгон. Мисалы 26-жылдан 40-жылга чейин мына түрк элдери буну пайдаланып турсун, анан 40-жылдан баштап кириллге өткөрөбүз дегенби же ал чечим кийин келгенби? Мисалы кирилл менимче кийин келген. Мисалы үчүн анын себеби эмне болгон? Мисалы үчүн ал жанагы мамлекеттин башында турган адамдардын саясаты. Ленинди билебиз да, бул улуттарга улуттардын өзүнүн баягы өзүн өзү аныктоо, өзүнүн тилин сүйлөө, өзүнүн укугун коргоо дегендерге көбүрөөк көңүл бурган, жумшак мамиле кылган. Андан кийин келген Сталин эмне кылды? Ал толугу менен баягы тоталитардык режим орното баштады. Согушка жакын уже бардык колхоз совхоздорду куруп, баардыгын тең бир бийликке алып келди, бир кишинин колуна алып келди. Ошонун натыйжасында дагы бул жердеги түрк элдери колдонгон латын жазуусун жоготуп, анын ордуна кириллицаны киргизүү саясаты жүрдү. Негизи ушундай эле. Жалпы мындай тарыхый мындай карасак, мындай ракурстан революцияга чейинки, большевиктерге чейинки абалы, мисалы биздин кыргыздардын мындай билим деңгээли, прогресске жөндөмдүүлүгү революциядан кийин жогорулап атпайбы, объективдүү да, жагабы жакпайбы бизге. Мисалы каттануу, жалпы баягы жапырт каттанытуу, билимдүү баягы ликбездер пайда болду да. Жалпысынан мүнөздөсөк, бул позитивдүү, пайдалуу болду. Кириллге өткөндөн кийин деле. Эми соңку 15-20 жылдан бери айтылып жүрөт, мына кошуна мамлекеттердин айрымдар өттү, Өзбекстан, Азербайжандар өттү, Казакстан мына программасын иштеп чыкты, кайрадан латын арабине кайтуу же башкача латын арабине өтүү да. Ушул боюнча бизде чоң талаш тартышты. Башкабыз жыргап калган соң ушул эле калды. Ачык айталы да, мен коомчулуктагы пикирлерди да. Башкасын оңдоп алалычы, анан кийин ушул эле калса бир эле депчи. Бунун мисалы жеке мен өзүм мындай рационалдуу, мындай акылга сыярлык, рационалдуу жүйө буга элекмин да, латын арабине өтүштүн пайдасын. Эми бул мындай экен да. Сиз илимпоз катары кандай келечек ачылат эгер латынга өтсөк? Мен дагы сиз айткандай рационалдуу ой жүгүртүп келгенде башында каршы болчумун латын тилине, латын арабине өтүүдө. Себеби биз китеп чыгара албай атсак, оңдуу бир илимий изилдөө жүргүзө албай атсак, анан ошол экил латиницага өтүп кетүү менен ушул кирилл менен жазылган анча-мынча китебибизди окуй албай калабызбы деген ой менен каршы болчумун. Бирок азыркы ушул баягы жазуунун өзгөрүшү жеке эле жазуунун өзгөрүшү эмес, бул аң сезимдин да өзгөрүшү экен да. Баягы мында чыксак, башка мамлекетке барганыбызда башка жазууну көргөндө аура өзгөрөт эмеспи? Ошол сыңары бул жазууну өзгөртүү дагы кандайдыр деңгээлде өнүгүүгө жол ачабы деген илгери үмүт менен жүргүзүлүп атат. Экинчиси, толугу менен ачык эле айтыш керек, бул эмне? Казакстандын азыркы учурдагы латиницага өтүү деген бул илгерки Советтер Союзунун
таасиринен кутулуу деген эле сөз. Ошондон кутулуп, эски баягы режимдин таасиринен кутулуп, жаңыча жолго түшүү. Ушул жагынан алганда латиницага өтүү биз үчүн дагы ыңгайлуудай болуп турат. Эч кандай сабатсыздык, мындай элдин арасында сабатсыздык пайда болот деген түшүнүк туура эмес. Себеби латиницаны элдин көбү эле билет. Немисче окуп атабыз, англисче окуп атабыз. Эми кыйналсак дагы окшоштуруп таанып окуй алабыз. Окуй алабыз. Окуп өздөштүрүп кетебиз. Бирок кечиресиз да, ошол эле биздин китеп фонду. Библиотека, китепкана фонду биздин мана манасыбыздан баштап классика болгон Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков бүт баардыгы ошолдо калган да. Биздин руханий байлык, мейли техникалык, илимий адабият жаңырып турат, эскирип кетти алар. Биздин мисалы Ленинка библиотекада эскирип калды, техника, медицина, там башка жак боюнча. Ал эми биздин адабият көөнөрбөс да. Ошолорго эми азыркы турган каттаныган балдар өзү билген тилинде окубай жатса, ошол эле манасты, ошол эле башка адабий мурасыбызды калып калабы? Эми аны которгонго акчаны канча жыл издейбиз дегендей ушул сыяктуу суроолор бар да. Бул чоң маселе. Бул чоң маселе. Бирок орус тили жоголбойт да бизден. Орус тили жашообуздан кетпейт. Орус тилин үйрөнүп атып, бул эми орус тилин сактап калуу аракети жандалбаса эмес, өзүбүздүн. Жок, ошо орус тилин үйрөнүп атып, биз кириллицаны деле унутпайбыз. Унутпайбыз. Ошон үчүн баягы тигил жазууну мурун кирилл менен жазылган тексттерди окуй албай калабыз деген коркунуч кандайдыр бир деңгээлде ушул орус тилин үйрөнүү аркылуу мындай жокко чыгат да. Бирок бир сөз бар да, ушул бир ким айтканын да эстей албай калдым, унутуп калдым да, ушул бир жакшы сөз айтыптыр. Маңкурт бул атасынын мүрзөсүндөгү жазууну окуй албай калган киши деп. Баягы атасынын жазуу, ата бабаларынын мүрзөсүндөгү жазууну окуй албай калуу. Атасынын атын окуй албай калуу деп. Чындап эле жазууну өзгөртө берүү, бул элдин өнүгүүсүнө, элдин баягы жашоо турмушуна, коомдук саясий жашоо турмушуна терс таасир тийгизген нерсе. Мисалы үчүн карасак, 100 жылдан бери канча жазууну өзгөрттүк, канча тексттерибизди окуй албай калдык. Ошондуктан латиницага өтүп кетүүнү бир аз кое туруш керекпи деген сыяктуу болгондо маселелер айтылып атат. Бирок менимче өтүп Казакстандагыдай болуп 20 жылдык эме бериш керек. Кириллицаны дагы, латиницаны дагы этап менен. Мисалы үчүн Казакстан бир эле жылдын ичинде өтүп кетпейт. 30 жылга чейин, 25 жылга чейин бирденке кылып, 30 жылга чейин мындай өтөт деп туруп баарын тең коюлуп койушпадыбы? Программалап коюшту. Эми мунун жанында Казакстан бизге салыштырмалуу баягы бай мамлекет, өтүп кетиш оңой деп айтабыз. Кыргызстан бир аз учурдагы экономикалык абалыбыздан улам. Башка жагыбызды оңдой албай атпайбызбы? Ошол шекил жагы дагы бар. Бирок биз кириллицага өтпөсөк, латиницага өтпөсөк дагы, азыркы кириллге негизделген кыргыз жазуусун толугу менен өзгөртүшүбүз керек. Азыркы ал жүйөлөр түшүнүктүү. Мисалы биздин тыбыштар камтылбай калган. Баягы к, г, 3 тыбыш жөндөсөз болуп атпайбы? Эми казактардай кылып эле бир ошол жетишпеген тыбыштарды алфавитке кошуп койсок, тамгаларды, тыбыш дагы бар, тамга да бар болуп калат эле да. Аны үчүн бүтүндөй бир алфавитти баштан аяк өзгөртүүнүн эмне зарылчылыгы бар деген суроо пайда болот да, мисалы. Бирок ушул таптагы, бирок кээ бирде ойлонуп карап отурганда, ушул таптагы кирилл жазуусун реформалоодон көрө латиницага өтүп кетүү дагы оңой болуп атат да, мына жагынан алганда. Баары бир өзгөртүш керек. Анан дагы бир сиздин айткан жүйөңүз ушул латын арабине өтүүнүн. Мисалы, латын араби бул деген дүйнөлүк тилдердин араби, ошол англис, немис, француз, испан тилдеринин депчи. Бирок эми ошол латын араби менен жашап аткан өлкөлөр баары эле өнүгүп кеткен жок да. Мен ага каршымын, жана сиздин оюңузду түшүндүм. Ошондой жүйө келтелеп жатат, мисалы. Жок, мен ага толугу менен каршымын. Мисалы, жок. Дүйнөнүн эң бай мамлекети Американын эле жанында капталында, мисалы, Гватемала, Никарагуа, Панама сыяктуу аябай мындай өнүгүшү начар, бизден дагы жаман коррупциялашкан, начар өнүгүшү начарда артка кеткен, абдан өнүкпөй жаткан мамлекеттер бар. Латын, испан тилинде сүйлөгөн, латын арабин колдонгондор. Бул жүйө, мисалы, ошол учурда мисалы Монголия бар, Болгария бар, кирилл алфавити менен жашап жатат. Бирөө Евро биримдиктин мүчөсү, бирөө Монголия, кагыраган чөл, бир жагы Кытай, бир жагы Россия, тайга. Монголия бизге караганда кыйла өнүгүп кетти. Туура. Вьетнам
мисалы Азиядагы эң эле ушул бирден бир мүмкүн ошол латын арабинде иштеп атканда алар ар кандай болот да мисалы да ушундай жүйөлөр келтиргенден ушундай контр аргумент келтиргенге туура келип атат да. Бул жерде эми баягы жеке өзүмдүн пикиримди таңгуулаган болбойм. Бул жерде баягы максатка ылайыктуулук анан азырынча коомчулукта бул эмоцияга көбүрөөк таянып жасалган бир тыянак деген пикир бар да, мисалы латынга өтүү дегенчи. Азыркы арабибиз, азыркы алфавит менен турган адабиятты, ресурстарды биз өздөштүрө албай жатып деген да. Негизи мындан башка да кандай жүйөнү келтире аласыз? Мисалы мына бир кылымда жетпей 3-4 жолу араб өзгөртүп тоскоолдук болбойбу дейм да. Эми баягы латиницага өтүү экономикага таасир тийгизеби деген. Эми муну экономисттер менен социологдор отуруп алып изилдеш керек экен. Бирок бир эме бар, баягы компьютердин, технологиянын өздөштүрүү оңой болот деген бул чындап эле туура. Бирок жанакы экономика өнүгүп кетет деген бул ал менимче туура эмес. Жана Монголияны айтпадыңызбы? Монголияда кириллица колдонулат, бирок алар өздөрүнүн мурунку жазуусуна өткөнгө аракет кылып атышат. Алар Тибетке жакын го? Жок, Тибетке жакын эмес. Эң негизгиси ошол жазуу байыркы түрк элдери колдонгон жазуу. Буддизмге тиешеси жок. Буддизмге тиешеси жок, Чыңгыз хан колдонгон жазуу. Чыңгыз хан да аны уйгурларды басып алып аткан учурда, наймандарды басып алып аткан учурда, ошо наймандардын катчылары уйгур улутундагы кишилер болгон. Ошолорду өзүнө катчы кылып, канцелярия кылып, ошо байыркы уйгурлар колдонгон жазууну монгол жазуусу деп киргизген. Азыркы тапта ошо Монголияда мен 2-3 жолу бардым да, ошол Монголияда ошо байыркы уйгур жазуусун, же болбосо байыркы монгол жазуусун жандандыруу, ошого өтүү аракети бар экен. Эмне үчүн? Баягы самоидентификация үчүн, өздөрүнүн улуттук эмесин иденттүүлүгүн сакташ үчүн бар. Эгерде оюңузду бөлбөсөм айтып коеюн да, ошо жөнүндө, улуттук иденттүүлүк жөнүндө. Анча голдон да биз Орхон Енисей, рун жазууларына кайтып барсак, мына дүйнөдө бир дагы өлкө колдонбойт, мисалы грузиндер. Жалаң гана грузин тааныган, грузин билген алфавити бар өстөрүнөн. Армяндардыкы да ошондой, жалаң гана да, бул баягы өзгөчө, оригиналдуу, эч бир мамлекет элде жок. Биз бирок грузиндер өзгөчө, жаман эмес өнүгүп жатат бизге салыштырмалуу. Биз деле анда латын, араб же кирилл деп отурбай эле, мисалы дейм да, ошол эле байыркы 1,5 миң жыл мурдагы Орхон Енисей жазуусуна кайтып барсак, бул аябай Элери Битикчи деген активист бар, сиздин кесиптешиңиз. Ушул идеяны абдан пропагандалап жүрөт. Мен деле эметип жүрдүм. Өтүп кетсек, аябай сонун болмок. Мисалы үчүн анда Кыргызстанга келген киши өзүн Кыргызстанга келгендей болуп, башка бир мамлекетке келгендей болуп сезмек. Балдар кириллицаны эмес, өзүнүн жазуусу бар экенин билип, окуп баштаганда өзүнө ишенген балдар чыкмак. Бул жазуубуз биздин тилибиздеги тыбыштарды толугу менен чагылдырып берет. Жаңы В деген тамгалар. Канча тамга бар анда? Ал жерде Орхон жазма эстеликтеринде 38, кыргыздар колдонгон Енисей жазма эстеликтеринде 48 тамга бар. Эми ал кээ бир тамгалар бар, мисалы үчүн муундарды билдирет да. Бирок жанакы В, Х дегендерди эле кошуп коймокпуз дагы, баягы өзүнүн улуттук жазуусу болмок. Бирок эми мен ушул жазууну изилдеп жүргөн окумуштуу катары да буга бир аз кептүүлүк менен карайм да. Эмне үчүн? Биздин ага мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт. Айырмасы эмне? Латын арабине өтөбүзбү же Орхон Енисейге өтөбүзбү? Ал мындай техникалык себептер да. Техникалык себептер бар да. Мисалы үчүн типография. Типографияны ишке ашыруу үчүн жанакы жазууларды киргизишибиз керек. Баягы шрифттерди. Эми латынды кадыл өзгөртүүгө туура келет да, мисалы азыркы алфавиттеги. Мен ошол жагын, эми техникалык жагын билбейм. Мисалы деп атам да, ошончолук сөз болуп калгандан кийин өзгөртүү. Өтүп кетсек сонун болмок. Негизи ушундай ошол түрк тилдүү элдер арасында, тектеш элдер арасында ушул идея айтылган. Айтылып жүрөт, бирок мукура өзүбүздүн байыркы араб. Айтылып жүрөт. Бирок баягы жалпы коомдук деңгээлге чыкпай эле бул нерселер. Жалпы коомдук нерсеге латын жазуусу эле чыгып атат. Ал эми Орхон Енисей жазуусун өтүп кетүү бул энтузиасттерди эле ошо баягы жигердүүлөрдүн арасында эле жүрөт да. Эми бир окуяны айтып өтүп, анан ушу жазуунун маанисин айта кетейинчи. Бир Индияны билебиз да, баягы Англиянын көп жылдар бою колониясы болуп турду. Анан баягы Англиянын
бакчалар аябай маанилүү эмеспи? Дүйнөгө таанылган эмеспи? Анан бир индус раджа деп коелу, ошо көп аракет кылган экен да, ошол Индияныкындай англис бакчасындай кылып бакча кылам деп. Анан такыр болбойт. Анан бир англистен сурайт: "Ай, сиз эмне кыласыңар?" дейт. "Эми силер сыяктуу эле алабыз, урукту себебиз, суу карабыз, антип метебиз" дейт. "Анан силердикин окшошпой атпайбы?" десе, "Биз муну 1000 жылдан бери кылып келатабыз" дейт баягы. Англистерчи бакчаны тургузууну, бакча тургузууну. Ошол сыңары жанакы армиянын, Грузиянын жазуулары 1000 жылдан бери өзгөрбөй келатат. Ошого жараша бул элдердин билими жогору, маданияты жогору, баягы китептери, адабияты өнүккөн. Ошол сыңары жазууну өзгөртө берүү ошол экиге алып келет экен да, баягы туруксуздукка. Ооба, өзүн өзү жоготууга алып келет экен. Ушул жагынан алганда дагы кириллицада калуу кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн 60 жылдык, 70 жылдык мурасыбызды сактап калуудай болуп сезилет. Мен ушул тапта эки анча ойдомун, чынын айтканда. Баягы кээ бир ойлордон улам латиницага көчүрүш керек деп эсептесем, кээ бир жагынан ушул кириллицада эле калуу керек деген көз караштамын. Бирок баары бир өтүшүбүз керек го ушул латиница. Сиздики калысыраак болду, анткени бул баардык оң да терс жактарын тең салмактап айтып жатасыз. Ушул чечимди 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин чечим кабыл алууга келерде, мен ошол жеке менин кааларым да, сизге окшогон, сизге окшогон адистердин пикирин эске алыш керек го дейм. Анткени сизчелик ушул жазманын, каттын, жазуунун мааниси, аны өзгөртүүнүн, анын жоготуунун же башкача бир жаңылоонун оң терс жактарын жакшы билген адамдар жок болуш керек дейм да. Ошон үчүн сиздей адамдар менен кеңешип, абдан 7 өлчөп эмес, 70 өлчөп туруп кесе турган маселе болуш керек бул жазма тууралуу. Сизге чоң рахмат. Эгерде башка да айтылбай калган ойлоруңуз, бир бөлүшө турган ойлоруңуз болсо, буюрса келечекте дагы жолугабыз деп ойлойм ушул студияда. Сизге чоң рахмат. Бул көп кызыктуу, чынында эле тарыхый гана эмес, азыркы учурда актуалдуу нерселерге дагы сиз жоопторду бердиңиз, маалымат бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Эсимде телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Келерки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.